Алло, ассаламу алейкум. Бүгін біз прогресс шарындабыз. Жерге ФАПқа келгеніміздің себебі кеше 25-і уды болып, 26-сы улман айрылдым да. Ошо себептен азыр ФАПқа келіп. Мен роддомдагылар жакшы карашты, ал жактагылар ошо ФАПта кичине күнөөсү бар деген үчүн азыр ФАПқа келип отурам. Келген себебим эмнеде? Бул эжелерге мен жалпым деле жок, доом деле жок. Ошо кийинки үй бүлөлөр, бала күтүп аткандар бизге окшоп бала жоготуп калбасын деп, эскертүү иретинде эле келдим. Кече чалсам телефонду түшүнбөдү, каалаган жериңе бар депчи. Азыр саат 9-да келдик. Азыр ким бар экен, ким не деп сүйлөйт экен, ошол билген келдик. Себеби ар бир ата энеге бала жоготууну каалабайм. Эми сүйлөсө сөз көп экен да эже. Эми Кудай сактасын бала айрылгандан эже. Анын айтарым, бул жерде да көпчүлүк больнойлор бар, төрөй турган эжелер бар, жеңелер бар, ошолорго күйүп келдим да. Мындай кылбагыла эже. Алар эмесинен төрөп алсын эже. Аларга бала жоготушун каалабайм эже. Ошону айтып коеюн экен, көпчүлүк айта албайт да. Себеби неге? Үйүнө урушукпаган кыздар бар, тарбия алганчы. Келет да, ана лицоңорду көрөт да, айта албайт да эже. Мындай врачтар же болбосо ушундай фаптагылар мээрим деле болгула эже. Мындан кийин мындай кылбаңыздар эже. Кайра аркасынан кайрылуу болсун, жаткан жер ушундай болсун дештин ордуна эже кайра мезирейсиздер эже. Балаң айрылып калыптыр, балам ушундай экен, сыңоо экен дештин ордуна кайра өзүңүздөрдүн ишин тактайт экенсиздер эже.